Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, эфирде Башат программасы. Бүгүн биз музейлер багытында сөз кылалы деп турабыз. Себеби үстүбүздөгү жылдын 11-17 ноябрь күндөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында ИКОМ Дубай ИКОМ 25 конференциясы болуп өттү. Бул конференцияга 130дан ашык мамлекеттердеги музей адистери катышып, алардын ичинде биздин дагы бир топ музейдин өкүлдөрү барып катышып келишти. Бул конференцияда эмне маселелер козголду? Деги эле бүгүнкү технология өнүккөн заманда музейде кандай реформалар жүрүп жатат? Биздеги музейлер дүйнөлүк стандартка жооп береби? Жана башка ушул сыяктуу суроолорубузга жооп алуу үчүн биз ушул ИКОМ Дубай 25 конференциясына барып келген, катышып келген музей өкүлдөрүн жана конференцияга катышкандардан да чакырган элек. Анда биз аларды тааныштыра кетели. Эл аралык музейлер кеңешинин Кыргызстандагы улуттук комитетинин төрайымы, Курманжан Датка атындагы көчмөн цивилизация борборунун директору, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кадыровна Алымова, Ала Тоо эл аралык университетинин социалдык илимдер факультетинин коом менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Айнура Кабатай кызы жана Кыргыз Республикасынын улуттук тарых музейинин билим берүү, агартуу, илимий методикалык иштер жана китепкана бөлүмүнүн методисти Назира Таштанбекова Акматова. Урматтуу Аида айым, Айнура айым, Назира айым биздин студиябызга кош келипсиздер. Ошо биздин чакыруубузду кабыл алып келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, эгер сиздерде дагы ошо конференциянын жүрүшү боюнча же болбосо музейлер багытында кызыктырган суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз түз эфирдебиз. Андыктан 39 25 50 телефондору сиздердин кызматыңыздарда. Анда биз маегибизди баштайлы. Аида Кадыровна, сизден баштасак. Бул конференция, эмне болгон конференция? Мына 130дан ашык мамлекет катышыптыр. Кандай маселелер каралды? Кандай темада сөздөр болду? Ушул багытта жалпы маалымат берсеңиз. Биринчиден рахмат, Шатайн студияга чакырып, музейлер жөнүндө маалымат алып атасыңыздар. Анткени чыныгы бул абдан чоң музей коомчулугунда эң ири иш-чаралардын бири болду. Мен башында кыскача ошо ИКОМ жөнүндө маалымат берип кетейин деп атам да. Анткени бул эл аралык музейлер кеңеши 1947 жылы түзүлгөн болчу. Ошол ИКОМ бул деген ЮНЕСКОнун бир тармагын атайын музейлерди жана ошо тарыхый мурастарды сактоого багытталган уюм. Бул мамлекеттик эмес уюм, бирок ошону менен бирге бул дагы абдан чоң А деген статуска ээ болгон эл аралык деңгээлде эң чоң ири кесиптик коом да. Анан биздин Кыргызстанда биз абдан сыймыктанабыз. Баягы Совет Союзу кургандан кийин 1995 жылы биздин музейлик адистерибиз азыр уже ардагерлер ошол улуттук комитеттин баягы сактап калып, анан ишин жандандырып, ошон үчүн Борбордук Азияда Кыргызстанда эле сакталган улуттук комитет да. Бул улуттук комитет азыр дүйнөнүн жүзүндө 45 миңге жакын музей адистерин бириктирет. Анын ичинде улуттук комитеттер 130 мамлекет, 131 улуттук комитеттер бар. Бул комитеттер ар бир мындай музейдин тармагын изилдеген комитеттер бар. Эл аралык комитет деп коет. Баягы тарыхый мурастарды сактаган музейлер, литература жана музыка музейлерин бириктирген комитеттер иштейт. Андан тышкары жанагындай жергиликтүү географиялык музейлерди да бириктирген альянстар бар. Биз дагы ошол 95 жылдан баштап өзүбүздүн баягы мүчөлөрүбүздү атайын чогултуп, Кодекс музейной этики деген документибиз бар. Ошонун алкагында иштеп алып барабыз. Азыркы заманда ошо биздин улуттук комитетке 52ден ашык адам кирет. Бирок анын ичинде музей адистери эмес, андан тышкары ошондой журналисттер,
тарыхый мурасын сактоочулары, изилдөөчүлөр, дизайнерлердин баарын камтыган абдан жакшы ушундай улуттук комитетибиз бар. Анан Дубайды айтып кетсек, бул генералдык конференция, башкы конференция деп коебуз. 3 жылда бир болот. Быйыл ошо 27-чи конференцияга бардык. Ар бир конференция бул башында абдан көп мындай даярдоо иштери жүргүзүлөт. Кайсы мамлекетте өтөт, кайсы шаарда өтөт, ошол шаар же ошол баягы уюштуруучу топ татыктуу деген абдан чоң конкурстун жыйынтыгында биз шайлап алабыз. Анан ошол 5 жылдан ашык даярдоо иштери жүрөт да. Ошо Дубайды шайлап атканда дагы акыркы ошо финалга 2 шаар чыккан болчу. Россия Федерациясынын Казань шаары, анан ошо Араб Эмиратынын Дубай шаары. Анан көпчүлүгү Дубайга өзүнүн баягы добуштарын бергендиктен Дубай тандалды. Биз абдан мындай аябай чоң бир мындай маалымат алып жакшы барып келдик. Анткени Дубай бүгүнкү күндө туризмдин очогу деп айтсак болот да. Туризм эң негизги ошо өнөктөшү бул албетте музейлер. Анан ошо музейлердин баягы аябай өнүгүп атыптыр, заманбап жаңы технологиялар менен ушундай бир келечектеги жүргөн музейлерге баргандай болуп келдик да. Ошо анан быйыл биздин делегациясы абдан чоң болду деп айтсак болот. 7 киши бардык. Бул биринчи жолу ушундай генеральный конференцияга көп адам барган. Анткени мурун биз акыркы 22-жылы Прагада болгон бир эле киши барган. Андан мурунку Киото, андан мурун Милан, Рио-де-Жанейро, ушундай шаарларда Шанхай, белгилүү мындай маданий борборлордо жүрүп турат конференциялар. Бирден экиден эле киши барчубуз да. Быйыл ошо Дубайга атайын даярданып, акчаларыбызды топтоп, көбү өз эсебинен барып катышып келдик. Мына ушул конференцияга бул комитеттин мүчөсү катары дагы Айнур айым сиз да барып, анан докладта окуган окшойсуз, сиздин пикириңизди уксак. Али мүчөсү эмесмин, ким келечекте. Содокладчик Жамбыл Жусупалиева ошо экөөбүздүн мүчөсү. Бүгүнкү ушу Санарип доорунда жана технологиялар күн сайын эмес, саат сайын эмес, мүнөт сайын өзгөрүп турган заманда жашап жатабыз. Түп тамырдан биздин жашообузду өзгөрүп жатпайбы? Эгерде музейлерге келе турган болсок, негизи ушул музей өзүнүн музей дефинициясы, түшүнүгү дээрлик өзгөрүп жаткан учур. Бүгүнкү күнү музейлер бул деген баягы катып калган же артефакттарды сактоочу салттуу формасынан интерактивдүү, жандуу формаларга өтүп жаткан учур да, дүйнө алкагын ала турган болсок. Анан мен ушу абдан чоң таасир калтырды мага бул конференция масштабы менен. Жана мени кубандырган нерсе ошол жерде улуттук биздин айкомдун айдайым башында турган биздин улуттук комитет абдан чоң иштер жүргүзүп жаткан билинди да ошол жерден. Биз баягы кичинекей мамлекет эмес, ушу баары тааныйт экен дээрлик, көпчүлүгү келип кызыгышып, биздин маданиятыбызга суроолорун беришип, ушинтип жатышты да. Анан ошол жерден ушунча активдүү иш жүрүп жаткандыгы абдан кубандырды бул нерсе. Анан доклад боюнча айта турган болсом, ысык көлдө ушул жылы июнда айкомдун регионалдык айком жанагы чыгыш өлкөлөрүнүн, Азия өлкөлөрүнүн, анан Евразия өлкөлөрүнүн камтыган ошо регионалдык комитет, анан биздин мына улуттук комитет чакырган экен, уюштуруп мастер-класстар, жазуучулардын үй музейлерине байланыштуу мастер-класстарда менин кесиптешим белгилүү журналист, философ, искусство таануучу Жамбыл Жусупалиева, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кечиресиз эл жазуучусу Кубатбек Жусупалиев, өзүнүн атасы ушу атындагы музей, үй музей, арт резиденция ачуу боюнча ошол жерден бир жаңы концепция, бүгүнкү күндүн контекстине туура келе турган концепцияны сунуштаган экен. Буга абдан кызыгышып, анан Дубайга чакырышыптыр да, конференцияга келип бизге ушу кененирээк айтып бербейсиздерби ошол концепциясын деп.
Анан биз чогуу иштейбиз, бир дагы университетте, Ала Тоо университетинде биргеликте иштейбиз. Анан талкуулап калдык, анан кандай десем, өзүнөн өзү эле бир коллаборация болуп кетти. Мисалы үчүн ал негизги концепт тууралуу карады ушул жагын. Мен болсо ушул бул жерде журналистиканын, журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын, анын ичинде дагы пиардын дагы коом менен байланыш түзүү дагы чоң мааниге ээ эмеспи? Бүгүнкү күндө карап отурсак, азыр пиар адиссиз бир дагы уюмду элестетүү мүмкүн эмес да, эгер да алдыга жылдыруу, имиджин түзүү боюнча. Мен ушул Ала Тоо университетинде пиар бөлүмүнүн жетекчиси катарында, анан ушул көп жылдык тажрыйбалуу журналист катарында дагы барып ушу докладымды окудум. Экөөбүз биргеликте таныттык. Анан бул резиденциялар деген эмне? Бул өзгөчө башка жаңы формада, жаңы форманы сунуштап жатабыз. Биздин баягы классик, бул тирүү классик десек болот. Куатбек Жусупбаев жөн гана жазуучу эмес, бул философ, баягы ойчул, өзүнүн мындан тышкары өзүнүн баягы жөнөкөй жазуучу катарында эле эмес, баягы принциптерине так турган, чынчыл, ушундай бийликке көз карандысыз, ушундай мүнөзү менен баягы элден өзүнүн урмат кадыр баркына ээ болгон эмеспи. Анан бул жерде резиденцияда жөн эле баягы катып калган имарат эмес, экспонаттарды, артефакттарды сактоочу жай эмес, жандуу бир коммуникация жүрө турган, мындайча айтканда, ошо музейлерге жан киргизүү, коомду ошо кызыктырып, музейлерге баягы тартуу өзүнө дегендей, ошол жерге студенттер дагы биздин практика өтсө болот дегендейчи, ушу уюштуруу жандандырып. Резиденцияда ошол жерде каалоочулар, сүрөткерлер, композиторлор, дирижерлор, айтор чыгармачыл чөйрө, жазуучулар болобу, дизайнерлер болобу ошол жерге жашап, ошо тирүү классик менен баарлашып дегендей, сугарылып, ушундай бир коммуникация, жандуу коммуникация, ушундай бир идеяны камтып жатат да. Ушуну өнүктүрөлү деп ошо сунуш менен барганбыз да. Бул абдан кызык экен, сиз кызыктырып койдуңуз да. Ошо мындай элестетүү, кантип мисалы Куатбек Жусупбаевдин өзү менен баарлашса болот дегендей. Ооба, Куатбек Жусупбаевдин алайда бир 90-жылдары үй салган экен, ошо өзгөчө менен албетте жардам беришкен. Ал жерде дагы чоң бакчасы бар экен, өзү сугарат экен. Эми азыр да жардамчылар, бирок ушунчалык папестеп карап канча деген түрлүү бактарактары бар экен. Ошол жерде ушундай бир ой турат да, чогултуп, жандуу баягы ошо классик менен дагы баарлашып, сүйлөшүп, ой пикирин алып, негизинде бул киши ошо жазуучу, адабиятка эле эмес, жалпы ошо чыгармачыл адамдарды абдан колдоп келет да жашоодочу. Баягы уялбастан айтсак болот, көп кишилерге жол ачкан десек болобу, баягы батасын берген дегендей чоң роль ойноп кеткен. Анан абдан кызыктуу формага деп ойлойм да бул нерсечи. Муну менен негизинде эле музейлер баягы чоң роль ойнойт эмеспи? Бул бир стратегиялык мекеме десек болот. Бул имидж түзүүдө. Карасаңыздар, эми мына туристтер адатта ооба өлкөнү баягы дагы жакшы таануу үчүн эмне болот? Көпчүлүгү музейлерге барат. Биз мисалы үчүн Францияга барсак, биз Луврга барбай койгон мүмкүн эмес го дейм, Ошондой эле Москвага барсак, Третьяковкага барабыз дегенде, ошондой эле бизде дагы мамлекет, мен ойлойм, көбүрөөк баягы көңүл буруш керек, колдош керек музей кызматкерлерин жана башка. Бул багыттан алганда биз сыймыктанган, биз мындай дайыма жогору туткан тарых музейибиз бар, улуттук музей. Ушул музейдин атынан дагы бардыңыз, сиз дагы. Сизге кандай таасир калтырды, сиз эмнелерди, кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? ИКОМдун бул конференциясы ыкчам өнүгүп жаткан коомдогу музейдин келечеги деген темада өттү. Негизинен бул конференцияда 3 багытта өттү. Биринчиси материалдык эмес мурастарга көңүл бурулду. Аларды сактоодогу музейлердин ролу. Экинчиси болсо жаштар жана жаштарды музей коомчулугуна алып келүү, ошондой эле коомдогу жаштарга музейдин бере турган сабагы дегендей да. Үчүнчүсү болсо бул жаңы технологиялар болот да, жаңы технологияларды музей алкагында пайдалануу жана
жаңы технологиялар өнүккөн учурда музейдин кызматы кандай болот? Албетте абдан кызыктуу болду. Бул 3 багыттан сырткары секциялык көп секциялык отурумдар болду. Бул отурумдар ушул 3 теманы дагы андан тереңдетип кароого мүмкүнчүлүк болду да. Бул абдан пайдалуу сунуштар дагы, башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды дагы алууга мүмкүндүк болду. Ошонусу менен бул мага жакшы таасир этти дейбиз. Андан сырткары бул конференциялардан кийин ушул Эмираттардагы музейлерде атайын саякаттар уюштурулду. Бул саякаттар дагы ушу биз тажрыйбаны так көзүбүз менен көрүп, ошону аңдап билүүгө мүмкүнчүлүк болду. Тажрыйба алмашууга, жакшы Тажрыйба алмашууга. Албетте секция ичинде дагы сүйлөшүүлөр, бири-бирибиздин тажрыйбабызды бири-бирибизге айтууга, аны талкуулоого мүмкүндүк болду да. Айда Кадыровна, азыркы технология өнүккөн заманда музейлер кандай болуш керек деген суроо болду болуш керек сөзсүз түрдө. Эмне дүйнөлүк деңгээлде музейлерде мындай бир реформа жүрүп атабы? Кандай деңгээлде бүгүнкү күндө? Ошо конференцияны алкагында 6 резолюция кабыл алынды да. Анан бирөөсү атайын ошо азыркы заманбап технологиялар жана жасалма интеллект, ошентип которулатпы? Искусственный интеллект. Жасалма интеллекттин ролу кандай? Бул абдан мындай көйгөй, чоң көйгөй жаратат атат. Анткени искусство тармагында, өзгөчө музейлерде ошол жасалма интеллектти кандай пайдаланабыз деп. Анан ошол резолюцияларда иштелип чыгат, дагы ар бир улуттук комитетке жиберилет. Сунуштамалары, багыттары, өзүнүн бар жанагы этикалык нормалары. Ошондо албетте биз заманбап технологияларды музейлерибизде абдан кенен пайдалансак болот. Баягы жок буюмдарды же болбосо мындай кээ бир артефакттар жок биздин тарыхыбызды көрсөтөлү дегенчи. Ошондо жасалма интеллект менен жанакындай виртуальный турлар, онлайн экспозициялардын жардамы менен биз толук маалыматты жеткизе алабыз кенен. Андан тышкары ошол өтө баалуу буюмдар кээде экспозицияга коюлганга да шарты жок. Ошондуктан ошондой учурларда биз технологияларды пайдаланып, алардын жардамы менен биздин өзүбүздүн мурасыбызды, өзгөчө материалдык эмес, бай өзүбүздүн мурасыбызды ошондой мультимедиа же болбосо жанакындай виртуалдык заманбап технологияларды пайдалансак абдан жакшы жеткиликтүү болот. Анан жана жасалма интеллект азыр ар бир тармакка абдан мындай кеңири кирип атпайбы? Анан бул да бир жагынан баягы коркунуч жаратып атат да. Булдун чеги жок болуп атат да. Ошондуктан ошо биздин музейдин өзүбүздүн кодекс музейной этики дегенде атайын ушундай жаңы технологияга арналган өзүнчө бир бөлүгү жок болчу да. Азыр замандын өзгөрүшү менен баягы технологиялардын баягы абдан да чоң күчкө келип атканга байланыштуу биз дагы ошол этиканын кодексине технологияларды кантип пайдаланыш керек, кандай иш алып барышыбыз керек, жана баягы эме бар да, бири-бирин балким маалыматын уурдамай же болбосо мындай подделка, накта эмес, оригинал эмес, копияларын коюп коюу, жасалма, ошол да абдан чоңкур коркунуч жаратып атат. Биздин Кыргызстанда дагы абдан жакшы өзгөрүүлөр бар. Биз 3 жылдан бери ошо Азия маданий борбору деген чоң уюм бар Түштүк Кореяда. Ошол борбор менен биз азыр 5 музей иш алып барып атабыз. Ал деген маданий мурастарды ошо атайын автоматташтырылган информация системасын түзүү боюнча абдан алыптуу, абдан ийгиликтүү долбоор болуп атат. Анткени биринчи жолу ошо 5 музей өзүнүн баягы биринчиден адистерин атайын ошол система KSRMS деген система, сайт, веб-сайт, андан тышкары азыр мобилдик приложение, андан тышкары тач скрин, жанакындай модульный панелдер тургузулуп атат.
ошонун баары тең музейдин ичинде сакталып аткан, көрсөтүлүп аткан же болбосо бүт музейдин фондунун баары баягы экспозицияга батпайт да. Музейдин фонду бул айсбергдей да, бир 20-30% эле экспозиция болуп, калганы баары тең баягы сактоочу жайларда жайгашкан да. Ошон үчүн ошол проект аркылуу биз баалуу буюмдарыбызды, экспонаттарды акыркы этабында болсо материалдык эмес, бейзаттык мурастарды дагы ошол КСРМС система аркылуу көрсөтүп атабыз. Ошол жылдын декабрында биринчи этап аяктап атат. Ошол КСРМС система аркылуу биз музейлерде атайын ошондой панелдер коюлду, заманбап жакшы технологиялар, жанагы тачскриндер, планшеттер, ар бир музейге проекттер берилди, абдан сонун акыркы модельдеги компьютерлер берилди, фотостудиялар ачылып атат. Булардын баары ошо Түштүк Корея менен биздин министрликтин эки министрликтин ортосундагы келишим негизинде болуп атат. Ошол долбоор кийин болсо баягы үйдөн отуруп эле жанагы интернет аркылуу же болбосо жанагы уюлдук телефондун приложениясы аркылуу эле ушу Кыргызстанда кандай баалуулуктар бар, музейлердин кандай фондулары бар, документтештирилген жанагы инвентарлык бүт маалыматтын баары ошого киргизилет. Анан бул чоң долбоордун баягы жыйынтыгы декабрда 13-үндө жарыяланат. Силерди ошого чакырабыз, келиңиз, сөзсүз катышкыла, анткени бул жаңы бир чоң кадам болду да. Музейлер, Кыргызстандын музейлери акыркы күндөгү, азыркы замандагы мультимедиа жана технологиялар менен кандай иш алып барып атат деген билдирет да. Жакшы экен. Айнур айым, мисалы ушундай дүйнөлүк, эл аралык конференция, форумдарга барганда сөзсүндай өзүңдүн багытыңды издеп, ошол багытта кандай өзгөрүүлөр болуп атканына көңүл бурасың го. Анын сыңары сиз дагы бул жерге барганда бул конференцияда мындай пиар жагына көңүл бурдуңуз болуш керек. Башка музейлерде пиар кандай болуп атат, бизде кандай болсо дегендей мындай бир жаңылыктар, бир сиз күтпөгөн бир жакшы табылгалар таба алдыңызбы? Пиар жаатында мен бул жерде баягы ошол конференция, генералдык конференциянын алкагында эгерде ала турган болсок, павильондор коюлуп атты да ошол жерден. Көргөзмө павильон болуп атты. Ар бир өлкө өзүнүн ошо павильону болуп, бул жөн гана стенд эмес, бул ошол өз өлкөсүнүн таанытуу, бул мындайча айтканда визиттик карточкасы болот. Ошол жерден мисалы үчүн биз бир Талантс деген бир неме менен павильону фирма менен кадимкидей бир шууларды тизип, мастер-класстарды өтүп, анан кызык баягы суроолорду бересиң дегендей, бул аябай чоң мүмкүнчүлүк экен. Тилекке каршы биздин стенд көрө алган жокпуз, балким бул финансылык себептерге байланыштуу, билбейм, келечекте ушу болот деп үмүттөнөбүз. Анткени бул ушундай пиардын бир чоң бир жакшы түрү, ошондой негизинен эле конференция ушундай бир чоң иш-чараларда баягы кесиптик байланыштар да түзүлөт экен. Мындайча айтканда чай үстүндө ортодо кофе брейктер да жөн болбой ошо алакалар түзүлөт экен дегендей, бул абдан чоң нерсе экен, бул пиардын бир түрү да деп айтып кетсек болот, көп нерсе. Ошо кошулунча да бир маалымат берейин. Анткени мен айтпадымбы, 30дан ашык эл аралык комитет жана альянстар бар депчи. Ошол ИКОМдун эң чоң, эң мындай аябай көп ишин алып барган МПР деген комитет, бул болсо именно ошо музейный маркетинг жана пиарга арналган комитет. Анан биз эмнеге болсо журналисттерди кошуп атабыз, анткени ошол комитетти ишин жакшы билип, анан биздин азыркы музейлерге дагы пиар абдан керек. Көп эле музей ошо кандай өзүн баягы белгилүү кылып, жанагынтип эфирге чыгарып, же болбосо интернетте белгилүү көп иш-чаралар жасалып атат. Ар бир музей өзүнүн баягы тарыхын, баягы бай музей фондусун көрсөткөнгө аракет кылат, бирок ага кесиптик, профессионалдык эксперттер керек да, жардам берипчи. Анан ошондуктан ошол МПР комитетине ошо биз келечекте ойлоп атабыз, журналисттерди киргизип, анан ошол комитетке мүчө болсоңор абдан музейлерге жакшы болот эле да. Баягы
нет publicity, нет prosperity дегенде ошо биз дагы публичный, белгилүү, ачык, айкын музейлер пиар аркылуу болушубуз керек да. Ошо менеджмент, маркетинг жана пиар технологияларын биз дагы абдан кеңири пайдаланышыбыз керек да. Туура, чынында ошо пиар убактыбыз дагы аз болуп баратат окшойт, жыйынтыкталып баратат. Ошол мен айтайын дедим, оюм. Айтор ошо пиардын ролу чоң да, музейлер, пиар журналистика, музейлердин үнү десек болот да, мындай көпүрө коом аркылуу анан ошого кызыктырып тартуу жагы ушуга чоң роль ойнойт дейм. Назира айым, мына сиз тарых музейинде билим берүү, агартуу, илимий методикалык иштер жана китепкана бөлүмү деп атпайбы? Ошол жакта методист болуп, анан ошо биз музейлерди эле жанагы мындай кирип көрүп, анан же болбосо азыркы технология менен көрсөтүп эле койбой, аны дагы китеп чыгарып, китеп аркылуу дагы агартуу багытында дагы бир музейди таанытуу иштери жүрүшү керек да. Анан сиз эмне кандай табылганын таба алдыңыз ушул конференцияда? Бул конференцияда мен атайын мектеп музейлери деген секцияда болдум. Бул жерде өзгөчөлүктөр албетте азырынча мектеп музейлери деген мектептин алкагында түзүлгөн гана музей менен чектелебиз. Эгерде ошол мектеп кайсы бир инсандын атын алып жүрсө, бул жерде андан да кеңири талкуу болду. Себеп дегенде ушул мектеп менен музейдин байланышын чыңоо боюнча да. Биз дайыма мектептер менен иштешебиз. Алар экскурсиялар менен гана калыптанып калат. Бирок Улуттук тарых музейинин алкагында жана башка музейлердин алкагында кийинки жылдары жана мастер-класстар жөнүндө сөз болбоду. Ушу кыргыз элинин маданиятын, тарыхын таанытуу боюнча атайын ачык сабактар же болбосо быйыл биздин 100 жылдыгыбызга арналган 1 айлык өттү. Бул абдан биз үчүн пайдалуу болду. Себеби ошол күндөрү биз мектеп окуучуларына, көрүүчүлөрдүн баарысына атайын ачык сабактарды же болбосо маданияттын кайсы бир үлгүлөрүн мастер-класс кылып көрсөттүк. Бул мастер-класстар ошол эле археологияга байланышкан. Археологиялык казуулар кандай болот? Экспонат кандай учурда, кандай жол менен музей экспонатын айланат, экспозицияда орун ээлейт. Мына ошолорду көрсөттүк. Андан сырткары ар түркүн этнографиялык ушундай ачык сабактар болду. Болбосо биздин материалдык маданиятыбызды көрсөттүк. Сайма кандай, калпактарды кандай жасоо, чий курчактарды кандай жасайбыз. Бул аябай жакшы түшүн берип атат. Себеп дегенде балдардын ошол мектеп жашындагы, мектеп жашына кийинки студенттер да кызыктырууга абдан жакшы өбөлгө түзүлүп атат. Мына ушуну тереңдетип билүүгө болдук. Башка мамлекеттерде кандай болгондорун дагы. Айда Кадыровна, ушул нерселерди китеп кылып чыгарып, музейлердин тарыхынчы ушундай багытта дагы өнүктүрсөк болот да. Ал китептерди англис тилине, башка тилдерге которуп, ушундай жагдайга көңүл бурулганбы бизде негизи? Абдан туура суроо, абдан туура пикир айтылып атат. Анткени быйыл ошо биз музейлер түзүлсүн деген эң биринчи постановление чыккан. Ошо биз бүт быйылкы жылда өткөрүлгөн конференциялар, мынакей биздин улуттук комитет эл аралык саммит өткөздү ИКОМдун алкагында. Андан тышкары чоң республикалык дегенбиз, бирок эл аралык болуп кетти. Чоң форум өткөздүк, мыйзамсыз жанагы маданий баалуулуктардын багы чыгышына каршы иш жүргүзүү боюнчачы. Бүт баары ошо музейлердин 100 жылдыгынын баягы девизи менен өтүп атат да. Андан тышкары конференциялар болуп атат, көргөзмөлөр ачылып атат. Анан биз да ойлонуп атабыз, ошол биздин бай 100 жылдык тарыхыбызды албетте чагылдырышыбыз керек. Бул китеп болуш керек. Бул атайын ошого даярдалган көргөзмө болуш керек. Кимдер ошо музейдин эң башатында турган адамдар, кандай документтер, архивдер, кандай баалуулуктар, эң баягы белгилүү Кыргызстан тарыхын чагылдырган буюмдарга өзүнчө арналган каталогдор чыгыш керек.
Анын баарын ошо маданият министрлиги менен чогуу иштеди алып барабыз. Анткени биринчи постановление ошо 1925 жылы жарыяланган. Анан кийин болсо биринчи экспозиция 26-жылы, анан эң биринчи музей ачылган 27-жылы. Ошол 100 жылдык деген баягы юбилейлик маараке дагы 2-3 жылы улана берет. Ошонун алкагында дагы биз ошондой китептерди, көргөзмөлөрдү, конференцияларды дагы пландаштырып атабыз. Дагы ошо айтып кетким келет, ошо баягы дефиниция деп эдикпи. Биз баягы 70-жылды кабыл алынган бир дефиниция бар болчу да. Музей бул эмне? Бул сактоочу, көрсөтүүчү жана жайылтуучу жай депчи. Азыр болсо 22-жылы Прагада болгон өткөн конференцияда кабыл алынды жаңы түшүндүрмө. Музей бул деген ошо мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес, мамлекетке, коомго иш кылган уюм. Бул осо сактайт, билим берет, тарбиялайт, көрсөтөт. Ошону менен бирге бул деген абдан чоң кеңири мүмкүнчүлүктөрү болгон социо-культурный институт деп айтылат да. Анан эс алууда, туризмде, сактоодо жанакындай ар бир кишинин баягы өзүнүн иденттүүлүгүн, өзүнүн баягы тарыхый бай мурасын көрсөтүүчү жайга айланыш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө музейлердин функциялары абдан чоң да. Билимде дагы, тарыхты сактап изилдөөдө дагы, көрсөткөндө да мынакей жаңы заманбап технологияларды пайдаланабыз. Анан жанакындай интерактив программаларды ар бир музей азыр долбоор жазганды билет. Ошо долбоордун алкагында сонун фестивалдар өтүп атат. Мынакей быйылкыда абдан айтып кетишим керек. Чоң фестиваль болду. Бул инклюзия. Музей инклюзивдүү болуш керек. Ал фестивалдын аталышы Айкөл музей деген болчу. Анткени музей бул ар бир адамга кабыл алганга даяр болуш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелгенби же ар кандай бир мындай өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү барбы? Ошол ар бир музейге келген көрүүчүнү биз кабыл алганга даяр болушубуз керек. Ошол адамга биз жеткиликтүү болушубуз керек деген чоң фестиваль өттү. Ошо фестивалдын канча бир 20-дан ашык долбоорлор катышып, ал долбоорлор ар бир музей өзүн жактап, ошол фестивалга бүт Кыргызстандагы музейлердин баары катышып, 3-чү жолу болуп атат бул фестиваль. Бул фестиваль болсо Борбордук Азия университети менен биргеликте өткөзүп атабыз. Ошо улуттук комитет да ошо өнөктөш ал фестивалдын. Анан акыркы күндөрү биз мындай карап көрдүк, салыштырдык башка мамлекеттер менен. Анан кубандырганы ошо биздин музейлер да абдан жакшы өнүгүү жолунда экен. Акыркы жылдары чын эле музейлер фондуларын толуктоого, комплектование деп коебуз. Бул да абдан чоң тармак музей ишинде. Ага да акчалар берилип атат, унаалар берилип атат. Ушинтип чет өлкөгө чыгып тажрыйба алмашуу дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бирок ошону менен көйгөйлөр да абдан көп. Баарына белгилүү бул материалдык техникалык база. Биз заманбап база айтып атпайбызбы? Жанагы мультимедиа ошондой долбоордун алкагында келип атат, бирок көп музейлер дагы эле ошондой технологияларга муктаж. Дагы чоң көйгөй бул деген музейлердин артисттеринин жоктугу. Азыр улуттук университетте Атайын музеология кафедрасы ачылган болчу. Бизге абдан жакшы жардам болуп атат. Анткени музейде иштеп аткандар да ошол жактан өзүнүн баягы кошумча билимин жогорулатып атат. Экспонаттарды кантип сакташ керек, кантип караш керек бар. Элдер ойлойт да, бул музей бул абдан бир жөнөкөй, жеңил бир мындай мекеме депчи. Бирок бизде да өзүчө бир элимибиз бар, өзүн документтештирүү эрежелерибиз бар. Ошон үчүн бул дагы бир жаңы деңгээлге өтүшүбүз керек. Музейдин алып баруу, музейди өзүн жасап баштаганда эле чоң илимий концепция жазылат. Анан азыр болсо музейлер деп карап көрсөк, биздин музей бири-бирине абдан окшош да. Баягы этнография, археология, сөзсүз улуттук кийимибизди көрсөтөбүз, манасты көрсөтүшүбүз керек. Анан мындай белгилүү инсандарды көрсөтүшүбүз керек. Алардын баары жакшы, аларды көрсөтүшүбүз керек. Бирок биз бири-бирибизди туура басышыбыз керек. Ар бир музей өзүнүн өзгөчөлүгү менен, өзүнүн бир мындай профили менен, өзүнүн баалуу буюмдары менен айырмаланып туруш керек да. Ошону биз азыр үйрөнүшүбүз керек. Музейлер адистерин биз даярдап, ошо азыркы заманбап деңгээлге, жогорку деңгээлге чыгарганга биздин эң чоң максатыбыз, биздин улуттук комитеттин. Ошол жерден мен бир аз кошумча алып кетсем болобу? Абдан жакшы саамалык экен жана музей адистерин даярдоо.
биз дагы ушу университетибизде, Ала Тоо университетинде журналистика бөлүмүнүн алкагында арт журналистика деген бир профиль ачалы деп турабыз да, кесиптештерибиз. Анткени чынында бүгүнкү күндө баягы искусство жаатын же бир маданий иш-чаралар болобу, мындай критикалык ой жүгүртүү жок да, дээрлик мындай жөн эле чагылдырып коюшат. Ошо сын пикир жок. Атайын бир адабий критика сыяктуу ошондой бир искусствону тереңден түшүнгөн бир профилдик ушу журналисттерди. Искусствоведтер дагы, искусство таануучулар дагы өтө аз да. Өтө аз да. Жакшы экен. Мени дагы бир кызыктырган суроо бул бизде баягы мамлекеттик музейлер эми өз деңгээлинде каралып атат, жакшы. Ал эми көбүнчө бизде жеке менчик музейлер бар да, бул белгилүү инсандардын музейлери да, ошол эле Айтматов, Алкул Осмонов, Төлбай Сыдыкбеков, Чокморов сыяктуу. Ушул музейлерге мындай бир абалы кандай болуп атат, булар эмне кылышып атат, бир кызыкчылык болобу? Негизи азыр 150-ге жакын музей бар. Анын ичинде абдан көп мамлекеттик музейлер, Маданият министрликтин карамагында. Менчик музейлер, сиз айткандай мемориалдык музейлер, кесиптик музейлер, ар бир ведомство же болбосо ар бир мындай чоң мекеме, мамлекеттик мекеме өзүнүн тарыхын чалдырган музейлер бар. Андан тышкары жанагындай арт галереялар бар. Ар бир жогорку билим жайында дагы өзүнүн музейи бар, тарыхын көрсөткөн. Бизде атайын инструкция бар. Музей деген бул кандай болуш керек, сактоо жайы кандай болуш керек, документациясы кандай алып барылыш керек. Экспозицияга ошо буюмдарды баягы жакшы сактоо үчүн шарт түзүлдүбү? Ошонун баары тең өзүнүн атайын критерийлери бар да. Анан ошол критерийге жооп берилсе, ошондон кийин музей деген эмени алат да, наамды алат. Анан азыр чын эле музейлер көп ачылып атат. Ошондуктан баягы айтып атпайбызбы, биз 100 жылдык арналган ошондой бир өзүнчө классификация, профиль менен музейлердин баарын бириктирип, инвентаризация жүргүзүп, аякта кандай буюмдар сакталып атат, кандай иш алып барыш керек, кайсы музей адистер барбы, музей билими барбы, ошол музей алып барганга эмеси жетеби дегендейчи. Ар бир музей өз алдынча иштеп атат. Өзүнүн баягы түшүнгөнүнө, өзүнүн билимине жараша. Бирок албетте музей адистерин даярдаган, алардын баягы ишин туура жол менен баягы жандандыруу, же болбосо азыркы заманга ылайык иш алып баруу үчүн улуттук музейлик борбор керек. Мурун болсо улуттук музейде ошондой методикалык, усулдук борбор бар болчу. Азыр жок. Тилекке каршы жоюлуп калган. Ошондуктан биз азыр ошо Маданият министрлиги менен да сүйлөшүп атабыз. Улуттук борбор, усулдук, жанагындай илимий эрежелерин сактаган, музей адистеринин тажрыйбасын, квалификациясын жогорулата турган, жанагы потенциалын көтөргөн жакшы ошондой музейлик борбор ачылыш керек. Аякта музейдин жакшы эксперт адистери иштеш керек. Анан биз азыр айтып атпайбызбы, туризмди өнүктүрөбүз деп. Эгерде музейлер ошо өнүктүрүү программасына кирбесе, жанагы жол карта деп коет го, сөзсүз ар бир тур маршрутта, ар бир ушундай чоң мамлекеттик расмий иш-чараларда музейлердин катышуусу абзел. Ошон үчүн биз дагы ошол музейлер ошондой туризмдерди, ошондой жанагындай конокторду тосуп алганга даяр болуш үчүн иштерди алып барышыбыз керек. Элди музейге кызыктыруу үчүн ар кандай баягы ыкмаларды колдонуп келебиз. Ошондой ыкмалардын бири жакында эле 1 ай бекер музейге кирүүгө бекер болду да. Назира айым мындай жыйынтыгы жакшы эле болдубу? Жыйынтыгы аябай жакшы. Элдер көп эле келдиби да? Элдер аябай көп келди. Анан муну менен биз музейди дагы элге жакындаттык деп эсептесек болот. Бул ошол жана 100 жылдыктын алкагында жарыяланган иш-чара болду. Элдер, балдар дагы мындай эмнегедир кенен отуруп, баягы бир
сөзсүз түрдө көрүп кете турган алкакта эмес, мектеп окуучулары менен, мен көбүнчө мектеп окуучулары менен студенттерди карайм. Булар абдан кызыгуу менен өтүштү. Ошол эле учурда музейдагы жоопкерчиликти бекемирээк алып, көңүлдү ошол көрүүчүлөргө көбүрөөк бурдук. Себеп дегенде биз дагы аларды жакындатуу, биз ушу кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар ошону көргөзүүгө аракет кылдык. Бул жеке эле тарых музейинде эмес, баардык музейлерде ушундай иш-чаралар өттү. Бул абдан жакшы бир тажрыйба болду. Менимче жыл сайын кайталанып турса деле бул аябай жакшы иш болот да. Жакшы, эми кайрадан баштапкы темабызга келсек, ИКОМ Дубай 25-те бул конференция ар бир 3 жылда болуп турат экен. Бизде Бишкекте өтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, албетте, келечекте. Кийинки конференция 28-жылы бул Нидерланды, Роттердам тарыхый илгерки багы тарых эстеликтерге бай ири музейлери бар шаарда өтмөкчү болот. Анан ошол акыркы ошо Дубай конференциясында ИКОМдун улуттук башкы генералдык офисинин курамы жаңыланды. Мурун Эма Нарди деген бар болчу, абдан белгилүү музейлик адис. Азыр болсо Антонио Родригес, бул болсо АКШ ИКОМдун улуттук комитетинин жетекчиси. Ошол менен Мексика жана Латин Америка эл аралык комитеттеринин президенти болуп жүргөн биздин коллега. Ошо ИКОМдун улуттук президенти болду, башкы президенти болду. Андан тышкары ошо дагы 2 вице-президент, андан тышкары 16 президиум борд деп коет, алар шайланды да. Биз алар менен абдан жакшы таанышпыз, тыгыз иш алып барабыз. Балким келечекте биз да ошо музейлерибизди жаңыландырып, заманбап технологияларга бай кылып, кызыктуу экспозицияларды, көргөзмөлөрдү ачып, көбүрөөк көңүл бурсак, балким Кыргызстанда дагы бир убакта бир ошо ИКОМдун башкы конференцияны өткөзсөк болот. Бирок биздин улуттук комитети биз 2 ирет эл аралык комитетинин жыйындарын өткөзгөнбүз. 22-жылы литература, мемориалдык жана композиторлор музейинин конференциясы болгон болчу. Анан быйылкы жылы 25-жылы июнь айында Евразия музейлердин альянсын түзүү боюнча саммит жүргүздүк. Кыргызстанга 11 өлкөнүн улуттук комитетинин президенттери келди. Биз ошолдо демилге көтөрдүк. Евразийский альянс деген жаңы эл аралык комитетти сунуштадык. Ал каралып атат, балким кийинки башкы генералдык конференцияда Евразиялык альянс түзүлүп калат. Ошол түзүлгөндө Кыргызстандын улуттук комитетинин салымы абдан чоң. Анткени ушул жерде чогулуп, ушул жерде ошол кабыл алынган резолюция болгон да. Айнур айым, Назира айым, ошол Дубайда өткөн ИКОМ 25 конференциясын уюштуруу деңгээли кандай болуптур? Жактыбы сиздерге? Албетте, өтө жогорку деңгээлде. Бул жерден көп нерсени байкоого болот. Ушунчалык бир калыпта ушундай даярдыктар менен өткөндүгүн көрүп турдук. Ар бир убакыт ушундай ченемдүү, пайдалуу колдонулган. Бизге да алар үчүн дагы абдан жакшы болду. Себеп дегенде биз бардык нерседен ушул пайдалуу нерсени алып калганга жетишкенге аракеттендик. Алар дагы ошону бере билгенге мүмкүнчүлүк беришти да. Бул аябай жакшы. Анан бул өзгөчөлүгү дагы бар. Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү биринчи жолку болгон конференция. Ошондуктан бүгүн эртең бир учурда бизде да болот деген чоң ишеним бар. Себеп дегенде азыр коомчулук музейлерге болгон мамилесин өзгөрттү. Же музейлер дагы коомчулукка жагуунун жолун жакшы өздөштүрүп баштады деген ою да кетип калат. Ошон үчүн жакшы үмүттөбүз. Чоң рахмат. Анан дагы ушу айтып кетчү нерсе, ушу уюштуруулук жагынан бизди таң калтырган нерсе ушунча волонтерлорду баягы тартышкан экен. Мисалы үчүн биз баягы биринчи ачылыштан кийин кечки тамакка, жанагы кечки театрлаштырылган бир оюн зоок программага алып барган метро менен бардык. Ошол имараттан, башкы имараттан чыгуу
ушу метро болгай волонтерлор турду дагы улам жардам берип ушунча уюштурган экен да. уюштуруу деңгээли Абдан чоң андан деңгээлде, жогору экен жогорку деңгээлде. кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге ыраазычылык билдирем, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, сиздер уккан көргөн Башат программасы болду. Биз Дубайда өткөн ИКОМ 25 дүйнөлүк музейлер конференциясы тууралуу сөз кылдык. Саламатта болуңуздар.